Мамлекет башчы Садыр Жапаров кийинки президенттик шайлоого катышаары белгилүү болду. Өлкө башчысы узак мөөнөттүү стратегиялык маанидеги эл аралык долбоорлорду баштап алгандыктан, аларды экинчи мөөнөттөгү шайлоого катышып улантууну көздөп жатат. 2 эмес 3-чү турга шайлап коюшка үнтүлөм мен чындыгында. Экинчи турда дагы биз ушуну колдойбуз. Бизди өнүктүрүп атат. Зарплат, пенсия мындай тарыкта болгон эмес, мындай кошкон эмес. Президент Садыр Жапаров баштаган эл аралык маанидеги ири долбоорлорго токтолсок, алардын сап башында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу. Андан соң Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстан биргеликте Камбарата биргесинин курууну баштады. 3 өлкөнүн ортосунда жол, карта жана биргелешкен ишкана түзүлдү. Проект уже не будет останавливаться, нас сегодня поддерживают и доноры Всемирного банка, и заинтересованы и другие доноры, азиатские банки. Поэтому я надеюсь, что этот проект должен в скором времени начаться и завершиться. Эл аралык мааниде гана эмес, өлкө ичинде дагы дымактуу иштер башталган. Маселен, быйыл 105 мектептин курулушу рекорддук көрсөткүч болду. Ош шаары жакында жаңы билим уясы менен толукталат. Бүтпөй келген имаратка быйыл гана көңүл бурулуп, жакынкы күндөрү окуучуларды кабыл алууга даяр болуп турат. Бир гана Ош шаарында эмес, быйыл Ош облусунун аймагында дагы жаңы окуу жылынын башталышы менен 30 мектеп пайдаланууга берилген. Эсир убагында канча жылдап 100 мектепти кура албай жүргөдүк. Мына элге билим берүү бөлүмүндө мен көп иштедим. Бир мектепти бөлө албай канча, оңдой албай канча жүрдүк. Рахмат, ушундай иштей берсин. Ушул күндөрү Садыр Жапаровдун президенттик 3 жылындагы аткарылган иштер элдин сынына, талкуусуна коюлууда. Мында Кыргыз өкмөтү негизги жетишкендик катары ички дүң өндүрүм 1 триллион сомдон ашканын, айлык акы жана пенсиялардын жөлөк пулдардын көбөйгөнүн белгилеп жатат. Ал эми саясий серепчилер реформалардын канчалык натыйжа берип, пайдалуу болгонуна түрдүү бааларын беришүүдө. Президенттик саясат экономиканы көтөрүүдө, калктын социалдык турмушун оңдоодо кандай болуп атат деп үмүткөр эле болуп туруп атабыз да. Но бирок жанагы ачык саясат бул жакшы, ошо ишенимдүү саясат болуш керек. Жаңы шаарларды куруу, жаңы турак жай массивтерин куруу, ушунча жылдар аралыгында баягы өз үлүшүнө ээ боло албаган, өз турак жайына ээ боло албаган адамдардын документтерин мыйзамдаштырып берди. Бул чоң иш катары айталы. Ошону менен бирге Асман шаарын куруп беребиз, же болбосо мына Ош шаарына баягы спутник болгон жаңы шаарларды курабыз деген пландар айтылганы менен азырынча мындай конкреттүү кадамдар ташталбай турат да. Мына ушул эсептер чукул арада кайрадан жасалып, иштер баштала турган болсо, анан коомчулукту ошондой бир бирдиктүү, ынтымактуу бир интеграциялык өсүшкө бириктириш керек. Президент ошондо президент. 2021 жылы кабыл алынган Конституция боюнча Кыргызстанда президент 5 жылдык мөөнөткө шайланат. Садыр Жапаров 2021 жылы 10 январдагы президенттик шайлоодо дээрлик 80% добуш менен утуп чыгып, 28 январда расмий ишке киргишкен. Роза Акматжан кызы, Шахрух Иминжанов, Ош ТВ.